Bismillahirrahmanirrahim. Кол ачыктыгы берешендиги менен белгилүү болгон, эл оозунда айтылып жүргөн айтылуу Умар бин Убайдулла. Бир күнү багаралап баратса, бир кара нанды колуна кармап, ошол дарактын астында чай ичип отурган бир жаш балага көзү түшөт. Анын кийгенге кийими деле жоктой. Анткени ошол кийиминин жамалчу жери деле калбаптыр. Бүт баары жамалган, жыртылган кийим кийген, колунда кичинекей кара нанды кармаган. Анын жанында бир ит бар экен. Өзү нандан бир тиштеп, итке бир аз үзүп берип жеп олтуруптур. Умар таң калды. Жанына барып, "Ассаламу алейкум. Кандайсың жаш балакай? Жакшысыңбы?" деп амандашып, "Эмне кылып олтурасың?" дейт. "Мен бул жерде тамактанып олтурам" деп жай жооп берди. "А сен жегенге эч нерсең жокпу?" Бала көзүнөн бир аз жаш алып, "Кудайга шүгүр. Мен андан башка эч нерсе каалабайм" дейт. Умар жаш баланын ыйманына, зиректигине, адебине таң калды. "А ит сеникиби?" деп кайра суроо жатат. "Жок, меники эмес" деп кыска жооп берет. "А өзүңдө наның аз болсо, анан бирөөнүн итине эмне үчүн тамак берип атасың, нан берип атасың" дейт. Жанагы жаш бала, "Мен кимдир бирөөнүн жанында жалгыз тамактануудан уялам" деди. Умар аябай таң калат. Бул кандай жаш бала болду? Анын ыйманына ушунчалык таң калып, "Сен азатсыңбы же бирөөнүн кулусуңбу?" дейт. Жанагы жаш бала бир аз ойлонуп, мындай өкүнүп, "Мен ушул бактын ээсинин кулумун" дейт. Анан Умар акырын туруп, жанына барып, "Балакай, сен мени күт. Мен сенин кожоюнуң менен бир сүйлөшүп келейин" дейт. Жанагы жаш бала, "Эмнени сүйлөшөт элем, мага бир аз нан алып келип берсе керек" деген ойдо күтөт. Барып бакты, анан жанагы жаш баланы сатып алат. Келип, "Балакай, сүйүнчү, Аллах Таала сени азат кылды. Анан ушул бакты сага белекке берди" дейт. Жанагы жаш бала ушунчалык сүйүнүп, кубанып, ыраазычылык билдирип, анан айтат: "Сиз мени көрүп турасыз, сиз мага күбөсүз. Мен ушул бактагы түшүмдүн баарын ушул айылдагы кедей кембагалдарга, колумда жок бечараларга таратып беремин" дейт. Анан жанагы Умар бул жаш баланын ыйманына таң калып, "Сен өзүң кедей болсоң, өзүң колуңда эч нерсе жок болсо, дагы бул бактын түшүмүн башка кедейлерге бергениң эмнеси?" деп сурайт. Жанагы жаш баланын жообун караңыз. Мына ушул жооп көптөгөн бизнесмендердин, көптөгөн аалымдардын оозунда айтылып жүрөт ушул сөз. Мына ушул жаш баланын жообун караңыз. "Аллах Таала берешендик менен берген нерселерге мен сараңдык кылуудан уялам" дейт. Берешендик менен берген нерселерге мен сараңдык кылуудан уялам дейт. Көрдүңүзбү? Мындайча айтканда, мен кул болуп турган жерден Аллах Таала азат кылып койду. Мен ачка олтурган жерден Аллах Таала ушунчалык бакты берип койду. Мен мындайча айтканда болбогон жерден бир бай адамга айландым. Аллах Таала ушунча нерсенин баарын мага берешендик менен берип атса, мен сараңдык кылуудан уялам дейт. Бүгүнкү күндө биз уялып жатабызбы? Бизге Аллах Таала ден соолук берди. Ошол нерсеге шүгүр кылып атабызбы? Бизге Аллах Таала үй бүлө берди, бизге бала берди, бизге ден соолук берди. Мына ушул нерселерге шүгүр кылып атабызбы? Мына ушул нерселерде уялып атабызбы? Кимдир бирөөгө бут берди, ошол бут менен күнөөгө кетип атат. Ушул нерседен уялып атабызбы? Кимдир бирөөгө тил берди, мына ушул тил менен кимдир бирөөгө зыян берип атат. Мына ушул нерседен уялып атабызбы? Кимдир бирөөгө байлык берди, ошол байлыкты жаман жолго иштетүүдөн уялып атабызбы? Ар бир нерсеге шүгүр кылсак, Аллах Таала сөзсүз көбөйтүп берет. Анткени Алланын бул уадасы. "Ла ин шакартум ла азиданнакум." Эгер силер шүгүр кылсаңар, мен силерге сөзсүз таакиттеп айтып атат, көбөйтүп берем дейт. Ошондуктан туугандар, ар дайым Аллах Тааланын неаматтарына акыл калчап, ошол нерсеге шүгүр кылыбыз керек.
шүгүр кылыбыз керек.